Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Сабактары сулантабыз, жин жана шайтандар аламы. Өтүрүүчү маселебиз жин жана шайтандардын адамдардын денелик жактан ден соолугуна таасир этүү. Жана токтолгон маселебиз биздики сыйкыр маселеси болчу. Бүгүн сыйкырдан кантип тосулуу жана кантип сыйкырды дарылоо маселесинде кейбир нерселерде токтолуп кетебиз ушул маселеде. Негизи сыйкырдан тосулуу жана сыйкырды жандыруу маселеси. Жандыруу эң негизгиси бул маселеде албетте бул Аллах Тааланы көп эстөө, көп зикир кылуу. Бул өзгөчө зикирлер, албетте эртең мененки кечки зикирлер бар. Ошол зикирлерди таштабай дайымдуу болуу ошол зикирлерде. Жана эң чоң бир сыйкырдан тосулуучу, ошол эле убакта сыйкыр эгер келген болсо, ким сыйкырга кабыл болгон болсо, ошол сыйкырды жандыруучу бул Курандагы эки акыркы аят, бул Аль-Фалак жана Ан-Нас сүрөсү. Ошондой эле Курандагы аят Аль-Курси, дагы эң чоң сыйкырга катуу сокку берген аяттардан болуп эсептелет. Жана Бакара сүрөсү дагы бул эң чоң сыйкырды жок кылуучу жана сыйкырдан тосулуучу сүрөлөрдөн. Бул маселеде хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Бакара сүрөсү, бул сүрөнү окуу же ошол үйгө коюу, буну окуп же угуу же коюу бул береке деген пайгамбарыбыз. Жана бул Бакара сүрөсүн окубаштык, буну койбоштук, укпаштык, бул дегенде жоготуу деген. Жана бул сүрөгө, Бакара сүрөсүнө сыйкырчылардын алы жетпейт деген. Жалган буга алы жетпейт деп келет. Ошонун тафсиринде Муавия радиаллаху анху мага жетип келди дейт. Ошол аль-батола деген сөз, ас-сахара деген мааниде деген, ошо сыйкырчылар деген мааниде. Сыйкырчылар бул сүрөгө алы жетпейт. Мындайча айтканда Бакара сүрөсү бул сыйкырчылар жана сыйкырды талкалап жок кылуучу бир сүрөлөрдөн, эң чоң соккулардан. Жана Абу Абдуллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр имам айтат: эң сыйкырды кетирүүчү, талкалоочу нерселерден дейт. Мындайча айтканда себептерден бул Аллах Таала пайгамбарына жөнөткөн нерсе дейт. Жана өзгөчө бул эмне дейт? Бул эки сүрө, Аль-Фалак жана Нас сүрөсү дейт. Жана ошондой эле бул аят Аль-Курси дейт. Себеби аят Аль-Курси бул шайтанды өтө качыра турган бир аяттардан. Жана ошондой эле сыйкырга каршы жана бөлөк ооруларга да каршы шифа аяттарынан, бул өзгөчө шифа аяттарынан, албетте Курандын бүт аяттары, Куран өзү шифа. Себептен Аллах Таала Куранда айтат: "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифа". Биз бул Куранда шифа жөнөткөнбүз дейт. Албетте өзгөчө аяттардын ичинен бул эмне? Аль-Фатиха сүрөсү. Аль-Фатиха сүрөсү бул сүрө шифа сүрөсү болуп эсептелет. Албетте Хориджат ибн Сальт деген сахабадан келет. Анын акеси пайгамбарыбызга өз убагында барып, ошо пайгамбарыбыз менен жолугуп, ыйман келтирип, кайра өзүнүн үйүнө кайтып келатканда бир айылдан бир жерден өтүп калдым дейт. Ошондо бирөөнү көрүп калдым дейт. Жин оорусу менен ооруган бирөөнү көрүп калдым дейт. Ошондо ошонун жакындары айтты дейт: "Сен баягы жакшылык келген кишиден келатырсың" деп пайгамбарыбызга ишарат кылып. Ошол кишиден бир ушул мынау биздин ооруп аткан
балабызга бир шифа бере турган бирдемке барбы деп сураганда айткан экен, ошол айтат, 3 күн Фатиха сүрөсүн 3 күн окудум дейт. 2 маалдан. Эртең менен кечинде 3 күн окудум дейт. Анан жанакы бала, ошол жин оору менен ооруган бала жакшы болуп кетти дейт. Кандай? Бир оорубаган, такыр бир оорубаган акыбалдай дейт. Анан мага ошол жакшы болуп кеткенден кийин мага 100 кой беришти дейт. Акысына. Анан мен аларды айдап алып жөнөп, пайгамбарыбызга келип, акыбалды түшүндүрүп айтып берсем, пайгамбарыбыз айтты дейт. Алгын дейт ошол койлорду. Анан калп рукуя менен дем салгандардын шоорусу курсун деген мааниде айтты дейт. Мындайча айтканда, жанакы рукуя кылып атабыз деп, шариятта келген рукуя эмес, дем салуу эмес, балким бир шайтандан келген бир ошондой бир дем салуу түрүндө бир адамдарды алдап, ошол дем салуу, ошол рукуя дегендерге кайта турган сөз болуп, пайгамбарыбыз айтып атат, ошолордун шоору курпасын дейт. Бирок сен дейт, акыйкат рукуя менен акыңды алдың деп айтты дейт. Демек, бизге керектүү жери бул Фатиха сүрөсү, бул шифа сүрөсү, албетте. Жана ошол окуяда келгендей 3 күн 2 маалдан окуп, жанакыл киши жакшы болуп, такыр оорубагандай болуп кетти дейт. Андан соң имам Абу Абдуллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр айтат, Меккеде жашап калдым дейт бир убакта. Анан ар кандай ооруларга кабыл болуп, катуу ооруп калдым дейт. Анан табып да таппай, дары да таппай койдум дейт. Ошондо өзүмдү Фатиха сүрөсү менен дарыладым дейт. Жана ошол Фатиха сүрөсүдөн ажайып келген таасир алдым дейт. Мындайча айтканда, жакшы болуп, айыгып кеттим дейт көп оорулардан. Андан кийин ошол жерде ким оорубасын, ошол Фатиха менен дарылан деп сунуш кылдым, насиха кылдым дейт. Ар ким ошол ооруган киши Фатиха сүрөсүн менен өзүнө дем салып, баары тең жакшы болуп кетип атышты дейт. Мындайча айтканда, эң жакшы дейт, имам айтат, эң жакшы оорулардан шифа берүүчү сүрөлөрдөн бул албетте Аль-Фатиха сүрөсү. Дагы бир себептерден ошол сыйкырдан тосулуучу, дарылануучу нерселерден бул эртең менен 7 ажва курмадан жеш. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, кимде ким эртең менен 7 ажва сортундагы курманы жей турган болсо, анда ошол күнү кечкиргенге чейин уу жана сыйкырага таасир этпейт дейт. Албетте ажва, бул хадисте пайгамбарыбыз ажва деп айтып атат. Албетте ажва түрүндөгү курма абзелерек бөлөк курмаларга караганда, бирок алымдар айтат, бөлөк курмалар деле эгер болбосо, ошол өкүмдү ала берет дейт. Албетте эгерде кимде мүмкүнчүлүгү жок болсо, эртең менен өзүнүн ошол тамагын 7 курма менен баштаса, албетте ошол күнү уу менен сыйкыр таасир этпейт. Бул нерсеге эң негизгиси эмне керек? Өзүнүн өзү албетте бул курма таасир этпейт. Бирок бул нерсеге ошол пайгамбарыбыз айткан сөзгө ыйман келтирип ишеним керек деген сөз. Ар бир нерсеге өзүнүн өзү таасир этпейт. Бардык нерсеге ыйман керек. Бүт натыйжа Аллахтан болот деген ыйман керек. Бир гана ошондо бул нерселер таасир этет. Мындайча айтканда, Аллахтан натыйжа болот деп ыйман келтириш керек. Жана пайгамбарыбыз көрсөткөн жана айткан нерселер менен себепти аткарыш керек деген сөз. Ошол нерсе эгер бириккен болсо, биринчиден себептерди алуу биригип туруп, жана тоскоолдук берүүчү себептер, нерселер эгер жок болсо, анда албетте таасир 100% болот деген сөз.
Вахб ибн Мунаббих айтат, жети сидр дарағының жалбырағын алып, сидр деген дарақ бар, азыр көп тарап кеткен, мечиттерде сатылат, даярдалған, майдаланғаны бар. Ошол жети жалбырақты алып, же ошол көз өлчөмгө алып туруп, ошону сууга кошуп дейт. Анан аралаштырып сууга, анан 3 жолу уртап, анан ошо менен жуунса дейт. Бул бар көп оорулардан дары болот дейт, шифа болот дейт. Жана эң негизгиси дейт, эгерде бул жанагы эркек аялына суутулуп сыйкыр болсо, ошондон аябай жардам берет дейт. Бул сидирге жуунуу маселеси да. Негизи өтө көп сыйкырдан тосулуучу жана сыйкырды жандыруучу себептер өтө көп. Албетте бул айтып кеткен себептер айрым гана себептер. Ар бир сыйкырга өзүнчө бир мамеле кылынат. Өзүнчө дарылоо жолу болот, программасы болот. Ал ар бирөө өзүнчө каралат. Ошон үчүн бул жерде айрым негизги себептер айтылып кетти. Ал эми кимде ким Аллахтын тагдыры менен ооруп калган болсо, ушул рукуя маселесиндеги адис ошол дарылаганда ар бир түрүн этибарга алып, ошого жараша дем салып, жана ошого жараша эмне жолдоп берет, жолдомолорду. Ушуну менен токтотуп турабыз сабагыбызды. Жана адаттагындай үйрөнүүчү дуабыз, душмандардан, коркунучтан арылуучу, душмандардан тосулуучу дуалар түрлөрүн өтүп атканбыз. Бүгүнкү ошол дуадан Ибн Аббас радыйаллаху анхумадан Аллах Тааланын мынау сөзүнө хазбуналлаху ва ни'мал вакил. Бизге Аллах Таала жетиштүү жана кандай гана ал биздин коргоочубуз деген аятка айткан. Бул Ибрахим алейхиссаламдын отко ыргытканда акыркы сөзү болчу дейт ушул. Отко ыргытылып атканда акыркы сөзү ушул болчу дейт. Билебиз бул окуяны. Ушул сөздү айтып туруп, анан отко ыргытылганда Аллах Таала эмне кылган? Отко өкүм бергени, өкүм кылган. От Ибрахимди күйгүзбөй, ага жагымдуу эмне салкын болуп бер деп. Жада калса, от өзүнөн өзү күйгүзбөйт. Оттун күйгүзүүчү сыфаты бар, албетте баарыбыз билебиз. Бирок ошол сыфаттагы Аллахтын каалоосу менен күйгүзөт деген сөз. Ошон үчүн Аллах Таала айткан: "Я нар куни барда ва саламан аля Ибрахим" деген. Ибрахимге от эмне саламаттуу жана салкын болуп бер деген. Ал эми өзүнүн негизги сыфаты кандай эле? Бул талкалоочу жана күйгүзүүчү сыфат эле. Ошол сыфаттан Аллах Таала эмне буруп койду буйругу менен. Демек, эгерде Аллах Таала отту ошондой деңгээлде Аллахка жалбыраучу, Аллахка таянуучу пенделерине буруп кое турган болсо, андан бөлөк маклуктардын жөнүнө буруп коет андан. Жана бул нерсени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы ушул нерсени айткан. Куранда келет. Аллах Таала кабар берет: "Иннан наса кад жамау лакум фахшаухум фазадахум имана ва калу хазбуналлаху ва ни'мал вакил" деп айткан. Пайгамбарыбыз жана ошол сахабалар, ыймандуулар, адамдар айтканда, адамдардын баары силерге каршы чогулду, корккула алардан дегенде, тескериче бул нерсе алардын ыйманын жогорулатып, эмне деп айтышкан дейт? Хазбуналлаху ва ни'мал вакил. Аллах бизге жетиштүү, жана ал биздин кандай гана сонун биздин коргоочубуз дейт. Ошон үчүн кимде ким душмандын зыянынан келе турган бир коркунуч боло турган болсо, анда ушул дуаны ыйман келтирген акыбалда, Аллахка толук жүрөктүү багыттоо, жүздөнүү акыбалда ушул нерсени айтса, хазбуналлаху ва ни'мал вакил десе, анда Аллах Таала албетте душмандардын эмне зыянын өздөрүнө кайтарып,
пендесин саламаттуу акыбалда калтырат. Аллах Таала баарыбызды душмандардан сактасын, кандай гана душман болбосун, асмандарда жана жерде кандай гана маклук болбосун, ошонун зыянынан бизди сактасын. Жана дүниөнүн, ааламдардын ар бир булуң бурчунда болгон пенделерине жеңилдигин жана берекесин жана жардамын берсин. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.